Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздерге бүгүнкү чыгарылышта укалоонун лимфодренаждык түрүн көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп, экрандан алыстабай туруңуздар. Дээрлик укалоонун бардык түрүн эле колдоно тургандай эле колубузду майдап алабыз дагы. Бутка согончоктон баштап жогору жакты көздөй сылап сыйпалоо ыкмасын колдонуу менен жасалуучу бул лимфодренаждык укалоо. Мында эч кандай басым жасабайбыз. Жөн гана жогору жакты көздөп сылап сыйпалайбыз. Адамдын денесинде жайгашкан лимфа түйүндөрү тарапты көздөп сыдырабыз. Бул учурда эч кандай адамдын денесине дискомфорт жаратпашыбыз керек. Азыркы учурда көпчүлүктүн көйгөйү болуп аткан айрыкча аял затында ашыкча салмактан арылууда, целлюлиттен арылууда мына ошол лимфодренаждык укалоо жардам берет. Ал эле эмес, лимфа системасынын иштешинде денедеги бизге зыяндуу жана бизге пайдасыз заттардан арылууда чоң жардамы бар. Көпчүлүк учурда аялдарда кездешет. Эртең менен турганда же болбосо бутунда көп турган учурда буттары шишип, отек болуп кеткен учурда дагы ошол лимфодренаждык массаж жардам берет. Бул укалоонун түрүн жасап жатканда эч кандай сылап сыйпалоодон, сыдыруудан башка ыкмаларды, техникаларды колдонбойбуз. Жөн гана сыдырып, сылап сыйпалоо. Бир гана өнөкөт оорулар менен өрчүгөн, күчөтүлгөн оорулар менен ооруган адамдарга, денесинин жараты бар адамдарга, кандайдыр бир жугуштуу оорулар менен ооруган адамдарга массажды жасоого болбойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге укалоонун лимфодренаждык түрүн көрсөтүп бердик. Ар дайым сиздерге ден соолук, оор сыркоодон оолак жүрүүнү сиздерге сунуштайм.